Акыркы жылдары коррупциялык иштерге аралашкан кызмат адамдары кармалып, катаал чаралар көрүлүүдө. Ал эми жеңичинен сүйлөшүп алып, мыйзамсыз сатылып кеткен жерлер, имараттар кайрадан мамлекетке кайтарылууда. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залкасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров коррупцияга жол жок. Коррупциялык аракеттерди түп тамыры менен жоюуга арналган координациялык кеңешме ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн демилгеси менен уюштурулду. Ага облустук, райондук жана шаардык мекеме уюмдар, район акимдери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, билим берүү жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери чакырылган. Талас облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Бектур Мамажакыпов коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр туурасында маалымат берди. Мурун соттун чечими менен күнөөлүү деп табылып, соттуулугу жоюлуп же алым салынган жарандар депутат болуп шайлана берчи. Бүгүнкү күндө бул жерде дагы ошол кылмыш иши тергөө органдары тарабынан кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган жарандар дагы шайланууга укуксуз. Сот аткаруучу болом деген адамдын жубайы же жакын туугандары дагы сот жоопкерчилигине тартылып, соттуулугу жоюлбаса же алым салынбаса сот аткаруучу болуп дайындалбайт. Эми коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалакылык беренелери менен айыпталгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөндө ушул беренелерде каралган жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Шектүү күнөөсүн мойнуна алса да пробациялык жаза колдонулбайт. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп сот жообуна тартылгандар белгилүү бир кызмат ордун ээлөө укугунан ажыратылып, 2 жылга чейинки мөөнөткө соттолот же мүлкү мамлекетке алынат. Документте мындан башка да бир катар жазалар каралган. Катаал өзгөртүүлөргө карабастан Талас облусунда жаңырган жылдын 2 айында 18 кызмат адамы коррупцияга шектелип кармалган. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бардык мамлекеттик кызматкерлерге чоң ишенич көрсөтөт. Бул ишеничти биз бардыгыбыз акташыбыз керек. А дегенде өзүңөр көрүп атасыңар, мына 5 жыл убакыттын ичинде эле мамлекетибиз кандай жетишкендиктерге жетишип атат. Биз ошол жетишкендиктердин бардыгын тең колдоп, өзүбүздүн ак эмгегибизди мамлекет үчүн жумшашыбыз керек. Мамлекет үчүн жумшагыла, өз кызыкчыларды колдонбогула. Кээ бирлер ойлойт, бир-экөөбүз эле кылмыш иш жасап койсок эч ким билбей калат деп. Андай болушу мүмкүн эмес. Эртеби кечпи бүт нерсе баары билинет, ачыкка чыгат, жоопкерчилик тартылат. Кыргызстанда буга чейин жемкорлук үчүн кармалып, сот жообуна тартылып, бирок айып пул төлөп эркиндикке чыккан окуялар болгон. Мындан ары коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдар айып пул менен бошонуп кете албайт. Күнөөсүн моюнга алса да, материалдык зыяндын ордун толтуруп, эркинен ажыратылат. Муну дагы бир жолу эскерткен облус башчысы Эрмат Жумаев таза жана адал эмгекке чакырды. Туура 20 жыл мурун элибиз адилеттүүлүктү талап кылып, элибиз чынчылдыкты талап кылып, өнүгүүнү талап кылып, эң биринчи революция болгон Кыргызстанда. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин элибиз коррупциянын жоюлушун талап кылып келет. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бирден бир талабы коррупциянын жок болушу. Алдыга өнүккөн мамлекет куруу үчүн эң биринчиден биз коррупцияны түп тамыры менен жоюшубуз керек. Ага бир гана коопсуздук комитети же болбосо мамлекеттик кызматкерлер эле жооптуу эмес, жалпы бул жумурай журтубуздун милдети деп эсептейбиз. Бардыгыңыздарга эскертип айталы. Коррупция менен күрөшүүдө тааныш, билиш, команда, тууган, урук деген эч нерсе болбойт. Биз коррупция менен аяосуз күрөшөбүз. Ыйгарым укуктуу өкүл мындан сырткары мамлекеттик жана муниципалдык кызмат байый турган жер эмес экенин, мындай максатты көздөгөн кызматкерлерге жеке ишкердик менен алек болууну сунуштады. Анткени жакын тууганың коррупцияга же оор кылмышка кириптер болсо, анын азабын башка адамдарда кошо тартып, кесепети оор болоорун билдирди. Ак эмгегиңерди так өтөңүздөр. Эч кандай коррупциялык элементке аралашпаңыздар. Мамлекеттик кызмат бул байый турган жер эмес. Эгерде байым, мен деген байлыкты каалайм,
башкача жашоону каалайм десеңер сиздер бизнеске барышыңыздар керек. Бул жерде мамлекеттик кызматта акча издеп байый турган жер эмес. Дагы бир сыйра эскертип атам. Биздин өрөөндө, биздин областтын аймагында мыйзам бузуулар болбойт. Барыңар өз кызматыңарды так жоопкерчилик менен аткарат деп ишенем. Жыйында коррупцияга байланышкан жагдайлар, жаңы мыйзамдагы катаал жазалар туурасында кеңири сөз болду. Анын катышуучулары да мындай аракеттер өлкөнүн өнүгүүсүнө жакшы салым болоорун белгилешти. Бул мыйзам бизге керек. Анткени мурда коррупция менен же бир башка бир кылмыштар менен мамлекеттин кызматкерлери, башка бир адамдар кылмыш жасап, бирок соттоолугу жоюлуп, алым салынгандан кийин кайра эле кызматтарга келип аткан. Азыркы мыйзам боюнча бул беренелер менен соттолгон жаран мамлекеттик кызматкерлерге кайра кабыл алынбайт жана дайындалбагандыгы көрсөтүлүп турат. Жылдын башында да чогулуш болгон, бүгүн да маанилүү чогулуштардын бири болду. Коррупцияны түп тамырдан бери жоюу максатында деген ушул мыйзамга кол койгондон бери бул мыйзамдын аткарылышын мыйзамдын баягы толук кандуу иштеп башташын биз колдойбуз. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошев, Урмат Доктурбек уулу, Талаш шаары.